Саламатсыздарбы кымбаттуу достор. Кутман күнүңүздөр менен угармандар. Кайрадан сиздер менен амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Статистика жаштардын жүрүм-турумуна жана адаттарына көз чаптырып, мындай жыйынтыкка келген экен. Учурда коом бир нече жаман адаттарга ээ. Биринчи эле кезек алкоголь ичимдиктерин ичкен жана чылым чеккен жаштардын саны арбын көбөйүүдө. Мындай пайдасыз жаман адаттардын катарын толуктап, күн тартибин сактабоо, туура эмес тамактануу, телефон менен көпкө чейинки сүйлөшүүлөр, социалдык тармактарда көп убакыт отургандар, тырмакты тиштөө жана спорт менен машыкпоо сыяктуу адаттар кирет. Мунун баары бизге байкалбаган, ошол эле учурда жашообуздун бөлүгү болуп калган терс адаттар. Белгисиз бир автор мындай деген: жаман адаттар жылуу жумшак кресло сыяктуу, отуруу оңой, туруу кыйын. Деги адамдын жашоосундагы татаал нерселердин бири адамдын өзү менен иштөөсү, башкача айтканда өзгөрүү, кайсы бир нерселерден арылуу. Адамдын мүнөзү 5 жашка чейин калыптанат экен. Бала кезде жаңы нерсени үйрөнүү алда канча жеңил, ал эми чоңойгон сайын кыйынга тура баштайт. Бирок качан гана жагымсыз курт ичинен өзгөргөндө кооз көпөлөк болуп чыгат. Адам ичинен жаман адаттарыман арылам деген чечим чыгарса, өзгөрүүгө эч качан көчө эмес. Саат чырылдары менен кайсы бир адам дароо көзүн ачып төшөгүнөн турат, чуркаганы жөнөйт. Ал 1 жылдан бери жумасына 3 жолу чуркайт. Дагы бир адам болсо достору, туугандары же коллегалары менен уруша кетет. Анан ачууланган бойдон ашканага кирип таттуу нерселерди жей баштайт. Ал капа болгондо дайыма ушинтет. Бул адамдардын кандай жалпылыгы бар? Алар өздөрү билбей эле бул нерселерди адат кылып алышкан. Кымбаттуу угармандар, кандай деп ойлойсуңар? Силер жөнүндө эмне деп айтууга болот? Кайсы адамдардын катарын толуктайсыңар? Кайсы бир жакшы адаттарыңарды өрчүткүңөр келеби? Балким дайыма көнүгүү жасап, жетиштүү уктап, китеп окуп, сабактан же жумуштан кечикпей, күндү пландап, жакшы көргөн адамдарыңар менен көбүрөөк убакыт өткөрүңөр келеттир. Же жаман адаттарыңардан арылууга, алсак тамекини таштоого, тез татым болуп эсептелген тамактарды жебей эле коюуга жана интернетти өтө көп колдонбогонго аракет кылып жаткандырсыңар. Албетте, жаман адаттардан арылуу оңой эмес. Жогоруда айтып кеткендей, аларды күн суукта үйдөгү жылуу төшөккө салыштырууга болот. Андай төшөккө ойлонбой туруп кирип кеткиң келет да, оңой менен чыккың келбейт. Эмесе терс жана керексиз адаттардан кантип арылуу керек экени тууралуу сүйлөшөлү. Кымбаттуу угармандар, уктуруубузда адаттар менен иштөө тууралуу сөз кылып жатабыз. Кандай деп ойлойсуз? Канткенде сиздин адаттарыңар зыянчылыкка эмес, пайда алып келиши мүмкүн. Аларды кантип колго ала аласыз? Анда эмесе, келгиле анда буга байланыштуу кеңештерди карап чыгалы. Биринчи эле учур, баарыбыз эле көп нерсени дароо өзгөртүп салгыбыз келет. Балким, бул жумада тамекини таштайм, жаман сөз сүйлөбөйм, эрте жатам, көнүгүүлөрдү жасай баштайм, туура тамактанам жана жакындарыма бир нече жолу чалам деп ойлонушуңар ыктымал. Бирок ушунун баарын бир учурда кылам деп ойлосоңор, натыйжада эч нерсени кыла албай калышыңар мүмкүн. Жөнөкөй жана акылмандык менен иш кылгысы келген адам өзүнөн көптү талап кылбайт. Себеби анын убактысы, күчү жана мүмкүнчүлүктөрү чектелүү экендигин ал билет. Ошондуктан баарын бир учурда эмес, акырындык менен өзгөртүүгө аракет кылат. Ардактуу жаш угармандар, баарын бир учурда кылам деп ойлосоңор, натыйжада эч нерсе кыла албай калышыңар толук ыктымал. Ошол үчүн бир же эки нерседен гана баштагыла. Төмөнкү кеңештерди колдонуп көрсөңөр болот. 2 барак алып, бирине өөрчүткүңөр келген адаттардын баарын, экинчисине ташташ керек болгон адаттардын баарын тизмелеп алгыла. Тизмедегилерди маанилүүлүгүнө жараша номурлагыла. Ар бир барактан бир же эки эле нерсени тандап алып, ошолорго гана көңүл бургула. Андан кийин тизмеде кийинки орунда турган бир же эки нерсеге өткүлө. Бул учурга Пареттонун закону туура келет. Бул кандай закон экенин уктуруубуздун аягында бөлүшмөкчүбүз. Батыраак ийгиликке жетиш үчүн жаман адатты жакшы адат менен алмаштыргыла. Мисалы, телевизорду көп көрүү адатыңарды таштап, жакындарыңарга көбүрөөк көңүл бурууну максат кылдыңар дейли. Анда үйгө келериңер менен телевизорду күйгүзгөндүн ордуна досуңар же туугандарыңар менен сүйлөшсөңөр болот. Баарын алдын ала ойлонуштургула. Туура тамактанууну чечкенсиңер, бирок бал муздакты көрүп, жээңер келип жатат. Тамекини таштоого бел байлагансыңар, бирок досуңар билсе деле тамеки сунуштап жатат. Бүгүн көнүгүү жасайм дегенсиңер, бирок шкафтан кийимиңерди таап чыгуу эле силер үчүн тоодой иштей сезилет. Ушул 3 жагдайда тең азгырылып кетүү толук мүмкүн. Тажрыйба көрсөткөндөй, өзүбүздүн аракетибиз, ошондой эле тегерегибиздеги адамдардын жакшы адаттары биздин адаттарыбызды өрчүтүүгө жана жаман адаттардан арылууга зор таасир этет. Ыйык китепте дайыма алдын ала ойлонушубуз керектиги айтылат. Эгер ушул кеңешке ылайык иш кылсак, максатыбызга жетүүгө тоскоолдук кылган нерселерден алыс болуп, жакшы адаттарды өрчүтүүгө шарт түзгөн нерселерди кылабыз. Кыскасы угармандар, алдын ала ойлонуштурсак, акылмандуулук менен иш кылабыз. Жаман адаттарга алдырып коюшуңарга өзүңөр тоскоолдук кылып,
жакшы адаттарды өөрчүтүшүңөргө өзүңөр шарт түзгүлө. Алсак тез татымга кирген тамактарды жебегенге аракет кылып жатсаңар, андай тамакты ашканаңарга койбогула. Ошондо андай тамак жегиңер келгенде аны алып келүүнүн убарасы көбүрөөк болгондуктан жебей эле коюуну чечишиңер мүмкүн. Жакшы адаттарды өөрчүтүшүңөргө өзүңөр шарт түзгүлө. Эртең менен көнүгүү жасоону максат кылсаңар, жатаарда спорт кийимдерди жаныңарга коюп койгула. Баштоо канчалык жеңил болсо, ага кармануу ошончолук оңоюраак болот. Дагы бир маанилүү учур: бизди курчаган адамдардын таасири абдан чоң. Ошондуктан досторду туура тандагыла. Адатта кимдер менен көбүрөөк сүйлөшсөк, ошолорго окшошо баштайбыз. Андыктан арыгыңар келген адатты кылууга түрткөн адамдар менен болгон мамилеңерди чектеп, жакшы адат өөрчүтүүгө жардам бергендер менен достошкула. Буга чейинки жаңырган адаттар жөнүндө уктуруубузда да бөлүшүп кеткенбиз. Ал уктурууда кайсы бир адатты 21 күндө өөрчүтүп калыптоо мүмкүн экендиги айтылат. Бирок изилдөөлөр көрсөткөндөй, кайсы бир адатты өөрчүтүүгө айрымдарга мындан азыраак, башкаларга көбүрөөк убакыт талап кылынат. Мындай окуяны элестетип көрсөңөр. Сиз жумасына 3 жолу көнүгүү жасоону чечтиңер дейли. Биринчи жумада максатыңарга жеттиңер. Экинчи жумада 1 күн кылбай калдыңар. Үчүнчү жумада 3 күн тең кылдыңар. Ал эми 4-үнчү жумада 1 эле жол жасадыңар. 5-чи жумада кайрадан максатыңарга жеттиңер. Ошондон тартып жума сайын кылып келатасыңар. Ошентип жаңы адатты бекем калыптоого 5 жума кетти. Кайсы бир адатты өөрчүтүү көп убакытты талап кылгандай көрүнүшү мүмкүн. Бирок максатыңарга жеткенден кийин башкасына аракет кыла баштайсыңар. Негизгиси канча жолу жыгылганыбыз эмес, канча жолу турганыбыз маанилүү. Бир жолу кыла албай калсаңар эле колман келбейт деген жыйынтык чыгарбагыла. Максатыңарга умтулуп жатканда кыла албай калган учурлар да болорун унутпагыла. Ошондуктан кылган ийгилигиңерге көңүл токтогула. Мына ушундай талыкпаган эмгек жана күч менен пайдалуу адаттарга ээ болсо болот. Биздин уктурууларыбызды Иса Машаякка ишенген жаштарда угаары шексиз. Ошол Иса Машаякка ишенген жаштарга ыйык жазуунун мааниси эбегейсиз чоң. Кудай сөзү бизге жол көрсөткөндүктөн ал китептен көптөгөн биздин жашоого керектүү мисалдарды көрөбүз. Бүгүнкү уктуруубузда Кудай сөзүндө жакшы адатка ээ болуп, ийгиликке жеткен каармандарга да токтоло кетсек. Ыйык жазууда Нух, Аюб жана Даниэль пайгамбарлар Кудай менен тыгыз мамиледе болушканы айтылат. Ыйык китепте алар адилдиги менен макталат. Жезекиэль пайгамбардын китебинде, эгерде ал жерде бул 3 адам, Нух, Даниэль жана Аюб болсо, анда алар өздөрүнүн адилеттиги менен өз жандарын гана сактап калышмак дейт Кудай Теңир, деп жазылган. Үчөөнүн тең өткөргөн жашоосу алардын жакшы адаттарды өөрчүтүшкөнүн көрсөтөт. Нух пайгамбарга кургакчылык убагында суу жок жерде кеме курууга буйрук берилген. Байыркы убакта мындай зор тапшырманы аткаруу менмин деген кеме куруучунун да көңүлүн чөгөрмөк. Нух жана анын үй бүлөсү ал кемени азыркы учурда курулуш үчүн пайдаланчу шаймандарсыз эле куруп бүтүшкөн. Андан сырткары Нух замандаштарына эмне болорун да айткан. Ошондой эле үй бүлөсүнүн рухий жана денелик муктаждыктары үчүн да кам көргөнү шексиз. Ушул иштердин баарын аткаруу үчүн Нух жумуш кылуу боюнча жакшы адаттарга ээ болуш керек болчу. Ыйык китепте Нух Кудайдын алдында түз жүргөн. Кудай кандай буйрук кылса, ошонун баарын аткарган адам катары кирген. Ал өмүрүнүн акырына чейин Кудай алдында такыбалыгын сактап 950 жашында көз жумган. Аюб пайгамбар жакшы адаттарга ээ болгон үчүн кемчиликсиз жана адилеттүү адам катары таанылып калган. Ал адаты боюнча ар бир майрам өткөрүлгөн сайын үй бүлөсү үчүн курмандык чалып турган. Анткени Аюб пайгамбардын балдары кезеги менен той өткөрүп турушчу. Алардын той берген күндөрү кезеги менен өтүп бүткөндөн кийин Аюб аларга киши жиберип чакыртып алып, аларды ыйыктачу. Эртең менен эрте туруп, алардын санына жараша бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык чалчу. Анткени Аюб балким уулдарым ичинен Кудайга карат айтып күнөөгө баткандыр деп ойлочу. Баардык ушундай күндөрү Аюб ушундай кылып турчу деп жазылып турат. Ооба, Аюб пайгамбардын үй бүлөсү Кудайга табынууга байланышы бар адаттарды сактаганы менен белгилүү болгону шексиз. Даниэль пайгамбар узак өмүр бою жаш чагынан баштап Кудай Теңирге изден тайбай кызмат кылган. Даниэлдин рухий жашоого байланыштуу кандай адаттары бар эле? Бирин алып көрсөк, анын Кудайга күнүгө сыйынышы. Падышанын сыйынууга тыюу салганына карабастан эмне кылганы мындайча сүрөттөлөт. Даниэль болсо ушундай мыйзамга кол коюлганын билип өз үйүнө кетти. Анын бөлмөсүнүн терезелери Иерусалимди карап турчу. Ал адаттагысындай эле күн сайын 3 мал тизе бүгүп, Кудайына сыйынып, аны даңазалай берди. Ал бул адатынан өмүрү коркунучта турган учурда да баш тарткан эмес. Ушул адат Даниэлди Кудай алдында такыбалыгын сактоого жардам берген. Ошондой эле Даниэлде Кудайдын кереметтүү адалары жөнүндө окуу жана терең ой жүгүртүү адаты да болгону көрүнөт. Биз Исага ишенгендер катары эмнеге жеткен болсок, ошого жараша ой жүгүртүп, ошого ылайык жашайлы. Жакшы адаттар биз үчүн абдан пайдалуу. Анткени ар бир баскан кадамыбызды ойлоно берип убактыбызды коротпойбуз.
тигини же муну кылууга тажрыйбабыз бар болгондуктан иштерди көнүмүш адат боюнча эле жасай беребиз. Атүгүл айрым учурларда иштер автоматтык түрдө эле жасалып калат. Машинаны коопсуз айдоого машыккандык айдоочуга жол кырсыгын болтурбоо үчүн көз ачып жумгуча чечимдерди кабыл алганга өбөлгө түзгөндөй эле жакшы адаттарда бизге чындык жолунда туура чечимдерди тез кабыл алганга жардам берет. Англис жазуучусу Джереми Тейлор адаттар иш аракет кылуунун балдары деп айткан. Эгерде адаттарыбыз жакшы болсо, туура болуп эсептелген нерселерди оңой эле жасай алабыз. Мисалы, ишенген жаш катары дайыма жакшы кабар айтуу адатыбыз бар болсо, анда жакшы кабар айтууга чыгуу бир тоо эле оңой болот жана кызматыбыздан көбүрөөк кубаныч табабыз. Жашообуздун башка чөйрөлөрүндө дагы жакшы адаттардын тийгизген таасири тууралуу ушуну айтууга болот. Жакшы адаттар Кудайдын сөзүн күнү дагы, түнү дагы үзгүлтүксүз окуганга жардам берет. Исага ишенген адамдын эртең менен же уктаардан мурун 20-30 мүнөт китепти окуу адатын өрчүткөнү абдан пайдалуу. Мындай адаттар Исага ишенгендерге өтө зарыл жана пайдалуу болуп эсептелет. Жаман адаттардан арылып, жакшыларын өрчүткөнгө аракет кылалы жаштар. Айлана чөйрөбүздө жакшы же жаман адаттарды өрчүтүшүбүзгө таасирин тийгизет. Биз башкалардан жакшы да, жаман да адаттарды үйрөнө алабыз. Жаман дос жакшы адаттарды бузгандай эле, жакшы достор эң жакшы адаттарды өрчүткөнгө үлгү боло алышат. Баарынан маанилүүсү, адаттар Кудай менен болгон мамилебизди же бекемдейт, же начарлатат. Ошондуктан жакшы адаттарды өрчүтүп, аларды бекем сактагыла. Алар жашооңорго күчтүү жана пайдалуу таасирин тийгизет. Кээде адаттардан арылуу өтө кыйын болот, эрк жетпей кетет. Бирок биздин табиятыбызды жана алсыздыгыбызды жакшы билген Кудайдан жардам сурап сыйынсак, Кудай биздин терс жана жакпаган адаттардан арылууга жардам берет. Мына ушундай кереметтүү, биз менен иштешүүгө даяр турган Райымдуу жаратуучубузду дайыма даңтап жүрсөк болот. Кымбаттуу армандар, уктуруубузда адаттар жөнүндө кеп кылдык жана адаттар менен иштешүүдө Паретонун, башкача айтканда 20-80 закону жардам берерин айта кеткенбиз. Италиялык экономист Вальфредо Парето өзүнүн короосунда себилген бурчактын 20% түшүмдүн 80%ын берерин аныктаган. Ушундан улам берилген тапшырмалардын ичинен 20% 80%дын жыйынтыгын чыгарат. Түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мисал келтирсек, компанияга кирген кирешенин 80% кардарлардын 20%нан түшкөн. Бүгүнкү уктуруубузга ылайыкташтыра турган болсок, тизмедеги жакшы адаттардын бир азын 20%ын тандап алып, ошолордун үстүндө гана иштей турган болсок, 80% ийгиликке жетебиз. Андыктан, ардактуу достор, баарын бир убакта алып кетишим керек дебестен, рухий жактан болобу, өсүүгө койгон талаптардын ичинен эң маанилүү 20%ын гана алып, иш алып барсаң, чоң ийгиликке жетесиң. Ушу менен кымбаттуу жаштар, биздин силерге арналган уктуруубуз аягына келип жетти. Кайрадан кийинки аптада силер менен жолукканча аман болуңуздар. Саламатта калыңыздар.